урматтуу министр мырза, бул мыйзам сиз колдойсузбу? Колдойм. Анда сиздин чыгарган приказ менен мыйзам бири-бирине карама каршы болуп атпайбы? Акча чогултуу боюнча Ооба. бул жерде мектептик фонддор боюнча биз мектеп дирекциясы, мугалимдер, класс жетекчилер аралашпасын деген буйрук чыгардык. Ал эми тамакты ата-энелер тарабынан дагы колдоолор бар да. Өздөрүнүн балдары үчүн. Мыйзамда так жазылып турат, жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу берген каражаттары деп. Өзүңүз билесиз, бизде ыктыярдуу деген алиги зордогон болот да. Балаңа акча бербесең тамак жебейт дейт. Буга эмне дейсиз? Бул жерде негизинен бюджеттен 7 сомго чейин акча бөлүнөт. Ал эми айрым мектептерге жергиликтүү бийлик менен 10 сом берилип аткан жери бар. Ал эми Бишкек шаарында мындан жогору. Ал эми ата-энелердин өздөрүнүн макулдугу менен балдардын тамак ашына софинансирование кылып атканга биз каршы турган жокпуз. 7 сомго ысык тамак жесе болобу? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, эгерде уруксат берсеңиз, бул бир күнгө бир жолу тамакка 7 сом, же 10 сом. Мындай 4 жолу, 5 жолу бербейбиз да тамак, бир жолу. Сиз чыгып буфеттен 7 сомго ысык тамак алып жеп келиңиз, анан кийин айтыңыз сөздү. Жок, мен жалгыз балага 7 сомго ооба, бул мындай мүмкүн эмес. Бирок биз деген мынагы орусча эле айтайынчы, общий котелдон бышырабыз да. Мисалы, сертификаты барлар товарларды, продуктлар сатып алат. Эгерде мисалы бир булочканы биз абдан чоң баага сатып алабыз, а биз болсо ага мисалы унду, керектүү продукцияларды алып туруп, ашпозчулардын штаттык бирдиктери ачылган, заманбап жабдык бар, ошол жерден тамак жасалат. Кашалар, суптар, салаттар, компот, ошолор жасалат да. Сиз мультфильмди көрсөңүз керек, жана суп из топора деген, Мына 7 сом менен ошо болот да. Биз кайра өкмөттөн ушу 7 сомду көбөйтүү боюнча маселе коюшубуз керек. Ата-энелердин чөнтөгүнө кол салбай. Биз ошо акча чогултууну мыйзамдаштыруу болуп атат бул жерде. Түздөн түз. Ошого сиз макул экенсиз, урматтуу министр? Жок, албетте мүмкүнчүлүк болсо биз бул сумманы көтөргөнгө өтө каалап атабыз. Мүмкүнчүлүккө жараша биз дагы өкмөттөн дайыма суранып, мүмкүн болушунча ушуну сумманы көбөйтүп берүүгө маселе коюп келе атабыз. Бул жерде дагы бир эне бар. Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунан мектептерге жер бөлүп берүү деген. Буга дагы макулсуздарбы? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, бул биздин мектептердин алдындагы мындай жерлер мурда эле бөлүнүп калган. Биз болгону ошо биология мугалими менен, мекен таануу мугалими менен, ошол жерде эксперименталдык жашнакай жана сабактар өткөрүлөт, балдарды эмгекке тарбиялоого үйрөтөбүз. Ал бул жерден урматтуу Тариел Улукбекович кошту, жер үлүштөрүн мүмкүнчүлүгүнө жараша бөлүп берүү деп экинчи окууга чейин кошумчалоо киргизилди. Бул да сөзсүз түрдө эмес да, кайсы жерде мүмкүнчүлүгү бар болсо. Мыйзам киргенден кийин сөзсүз түрдө эмес деген болбойт мындайчы. Мүмкүнчүлүгүнө жараша. Эмне үчүн жазбадык анда ошол биологияга, башкага деп? Андай сөз жок. Эмне окуучулар иштесиңер ал жерлерге? Ким иштейт ал жерге? Мектептин алдындагы кичинекей аянтчаларда биз баягы салтка айланган эле, өмүр бою эле балдар менен ар кандай өсүмдүктөрдү отургузуп, көрсөтүп, эксперименттерди жүргүзүп, бул деген биздин кадимки окуу планыбызда каралган эле нерсе. Ал эми 65%дан жогору мектептерибизде жанагы атайын мындай кичинекей чакан чарбалары бар. Ал жерде камкорчулар кеңеши карап, көзөмөлдөп, анан баягы түшкөн жана продукцияга сертификат алып, ашканага түздөн түз балдарга колдонууга мүмкүнчүлүк бар. Ошонун бардыгын азыр биз подзаконный акт кылып, бүт жана механизмдерин иштеп жатабыз. Сиздерди да Кудай бурса бир аз сайын эле ошого талкууга чакырабыз сөзсүз. Сиз туура эмес жооп берип жатасыз да, мектептин алдындагы жерлер деп. Бул жерде так турат, кайра бөлүштүрүү фондунан деп жазылып турат.
Кайра бөлүштүрүү фонду бул сугат жерлер бул. Эмнени айтып атасыз сиз? Жооп берет деп эле бирден жооп бере бересиңер. Так жооп бербейсизби? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, 65% мектептерибизде жер үлүштөрү бар да, мурда эле бөлүштүрүлүп калган. Анан азыр биз андан ары сураган жокпуз, дагы бөлүштүрүп бергиле деп. Бул мындай факт да болгон эле. Убагында бөлүшүп калган. Ошон үчүн биз мына милдеттүү түрдө бөлүп бергиле деген жокпуз да, мындан ары. Урматтуу коллегалар, мен экинчи окууда каршы чыккан болчумун бул мыйзамга. Кайра карап чыгалы. Мыйзам негизи керек. Бирок ушул 2-3 пунктуну кайра оңдойлу. Дегенде мына бул жерде 50 депутат макул болуп, калгандары макул болбой өтүп кетти экинчи окууда. Негизи керектүү мыйзам, бирок мындай түрдө эмес. Биз азыр ата энелердин чөнтөгүнө кол салуу мыйзамын киргизип атабыз биз. Кол чөнтөгүндө барбы, жокпу? Мектепке барган балага айтышат эртеге акча төккүн деп. Ушул нерсени алып келип азыр мына министр баш болуп мыйзамдаштырып атасыңар муну. Өзүңөрдүн чыгарган приказыңарга каршы келип атат. Туура эмес мыйзам бул.